Самар Мусаев белгілүү педагог, адабиятчы, фольклорист, Манас эпосын изилдөөчү, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер мамлекеттик сыйлыктын 2 жолку лауреаты. Самар Мусаев 1924 жылы Атбашы районундагы азыркы Казыбек айылында туулган. Анын атасы Муса өз убагында теңир тоолуктардын арасында Алтын Тиш Муса деген ат менен белгилүү болуп, эл ичинде өзүнчө кадыр-баркы бар, өз мезгили үчүн билимдүү адамдардын бири болгон. Самар Мусаев өзүнүн эскерүүлөрүндө алгачкы билимди, чыгыш элдеринин маданияты, ислам дини жөнүндөгү айрым бир маалыматтарды кичинекей болсо дагы өз атасынан алганын эскерет. Тилекке каршы Самар Мусаев энесинен 4 жашында, атасынан 8 жашында ажыраган экен. Ошентип, ал тоголок жетимдиктин азабын далай тарткан. Согуш маалында ар кимге илешип жүрүп, Атбашыдан Фрунзеге 18 күндө жөө жүрүп отуруп келип, мугалимдер институтуна кирип калат. Институтту артыкчылык диплому менен бүтүрүп, ушул жерде мугалим болуп калтырылат. 1950 жылы Кыргызстанда биринчи жолу Кыргыз адабияты кафедрасы уюштурулуп, анын эң алгачкы башчысы жана бул кафедранын негиздөөчүсү Самар Мусаев болгон. Анын жетекчилиги менен студенттер үчүн окуу программалар, окуу китептер, мектептердин окуу программалары түзүлгөн. 1950 жылдан баштап окумуштуу Жаки Таштемиров менен бирге 8-9 класстар үчүн окуу китебинин үстүнөн иштей баштайт. Кыргыз илими жаңыдан телчигип, окуу китеп жазуу тажрыйбасы жок болгондуктан иш чынында ак тактан башталган. Ал турмак сөз болуучу акын ырчылардын өмүрү, чыгармачылыгы боюнча материалдар дээрлик жок болгондуктан айрым көзү тирүү акын ырчылардын өзүлөрүнө кайрылып, көзөдүп кеткендер жөнүндөгү кабарларды үй бүлөсү, жакындары, билгендер аркылуу жыйнап, анан ошол материалдар иретке келтирилип, талдөөгө алынып, окуу китебинде берилген. Демек, бул окуу китебин түзүү эмес, эң алгачкы изилдөөлөр болгон. Кийин ар бир жазуучу жөнүндө өзүнчө изилдөөлөр болгондо, диссертациялар жазылганда, ошол окуу китептеги материалдардан түрткү алышкан. Ошон үчүн 1956 жылы Кыргыз өкмөтү 8, 9, 10 класстар үчүн адабият боюнча окуу китептерин илимдик жаңылык катары эсептеген. Бул боюнча атайын чечим кабыл алынган. Самар Мусаев негизги автор катары 50-жылдары жазган бул окуу китептери айрым бир толуктоолор, өзгөртүүлөр менен бүгүнкү күнгө чейин мектептерде үзгүлтүксүз пайдаланууда. Илимдин тарыхында 60 жылдан ашуун бир автордун окуу китебинин мектептерде өмүр улоосу өтө сейрек көрүнүш. Мунун сыры ошол мектептердин илимий деңгээли менен түздөн-түз байланыштуу экендиги айныгыс чындык. 1965 жылы Самар Мусаев Кыргыз илимдер академиясындагы Манас бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалат. Ошол Манас бөлүмү бүгүнкү күнгө чейин Манас эпосун изилдеген, аны басмага даярдап, бардык түйшүгүн көтөргөн, анын варианттарын жарыкка чыгарган жападан жалгыз борбор болуп келе жатат. Самар Мусаев бул бөлүмдү 50 жылга жакын жетектеп, өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин ушул иштин башында болуп келди. Кыргыз элинин ооз-эки мурасын айрыкча улуу дастаныбыз Манасты иликтеп, эл арасын таап, аны кайра элге жеткирүүдө өлчөсүз чоң эмгек жасагандардын бири Самар Мусаевич болгон. Ал киши 1950 жылдары эле алгач ушу Манас эпосун илимий жактан изилдеп, Каныкейдин образы деген темада атайын илимий кандидаттык диссертация жактаган. Андан кийин өмүрү өткөнгө чейин ушу биздин академиянын тил жана адабият институтунда Манас сектор деп койчу дегенде кийин бөлүмдө болду. Ошону жетектеп, Манастын биздин Кол Жадамаров фондунда сакталып турган 40тан ашык вариантын иретке келтирүүдө, аны чечмелөөдө, жарыялоодо андан баалуу эмгектер жасады. Биз бул жагынан ал кишинин эмгегине таазим этип, дайыма бийик баалоого тийишпиз. Мен дагы кошумчалап кетерим. Ал киши ушунчалык дыйкан адам болгон. Ашыкча нерселерге көп кызыккан эмес. Муну айтып атканым, мен убагында ошол институтты 3 жыл жетектеп калдым. Түздөн-түз аралашып, чогуу жүрүп, чогуу
сүйлөшүп дегендей маселелерди чогуу талкуулап чечип жүрдүк. Самар Мусаевич ошол Манасты Семетей Сейтеголову кыргызча жарыялоодо дагы элге. Андан кийин Союздун убагында Москвада Дүйнөлүк Адабият институтунун ошол атайын демилгеси менен Манасты орус тилинде катар жарымы кыргызча, жарымы орусча жарыялоодо дагы чоң эмгек жасаган. Ал убагында 4 том болуп чыккан эле. Баалык касиетин айткым келет. Бизде кээ бир окумуштуулар бар. Кандай гана мен жол болбосун эптеп эле илимий даража алып алыш, илимдин кандидаты болуп алыш, андан кийин доктору алып же дагы чоң бир илимий мансап алсам деген аракеттери болот. Самар Мусаевичта ошондой даллат болгон жок. Ал негизги иши катары Манас менен күнү түн иштөөнү гана көзөйдү. Жанагындай бир илимий даражага же кызматтарга умтулган жок. Илимдин доктору да болгон жок. Болсо колундагы материалы да ошону эле жакшылап бир илимий процедураны сактап жактап койсо болмок. Антпестен андан көрө мен иш кылайын деп ошол бүт өмүрүн мээнетин ушу Манаска арнады. Ошондон Кудай буйрса ал кишидан сабырдуу, токтоо, кыргызга мүнөздүү болгон жакшы сапаттарды ээле. Анан кыргыз элинин тарыхын, каада салтын дагы абдан мыкты билчү. Манасты изилдеген киши, Манас менен жашаган киши ошондой болот да өзү. Ошол себептен мындай аша чаап сүйлөп, кызыгууну калтырып, же бир ички тышкы бир ар кандай оюндарга да аралашчу эмес. Бүт турган тулкусу менен өзү дагыдан зыңкыйган, келбеттүү, сымбаттуу киши болчу. Ошо Манас менен жашады. Буюрса биз ал кишинин эмгегин, өмүрүн, элге калтырган кызматын баалоого албетте биз милдеттүүбүз, ал биздин парызыбыз. Элчилеп өзүн өзү мактабай, көзгө дароо көрүнбөгөн абдан түшүктүү эмгегин жар салбай, Манаска болгон далай асылууларга, чабуулдарга туруштук берип, өзүнө мүнөздүү токтоолугу, бекемдиги, жупунулугу менен дыйканча баш көтөрбөй иштеп, бүт күч кубатын Манас эпосун изилдөөгө, жарыкка чыгарууга арнаган. Анын жетекчилиги менен Манасты басмадан чыгаруу боюнча абдан түйшүктүү иштер жүрүп, бул иштин илимий принциптери иштелип чыгып, ошого ылайык манасчылардын варианттарын ар бирин өз-өзүнчө бастырып чыгаруу иши жүрөт. Көптөгөн талаш тартыштардан кийин бул ишти Сагынбай Орозбаковдун тексттеринен баштоо чечими кабыл алынган. Бул жумуш текстологиялык иш, сөздүктөр, түшүндүрмөлөр өңдүү далай эмгекти талап кылган. Агайдан көп нерсени үйрөндүк. Чындыгында агай бизге ошо Манастагы Бакай атайды эле кеңешин берип, ошо туура багытка үндөп турду да. Мына ушул учурлардын бардыгында биз агай менен кеңешип, илимий пландарды түздүк. Жана Манас эпосунун академиялык басылышын 92-жылы баштадык. Сагынбай Орозбаков вариант боюнча Манастын академиялык басылыш өзүнчө, Саякбай Каралаевдин вариантын академиялык басылыш өзүнчө. Өзгөчө Сагынбай Орозбаковдун варианты мына Совет учурунда деле чыккан 4 китеп болуп. Бирок ал жерде 100 кол жазмалар бөлүмүндө 180 000 сапыр сакталып турат бүгүнкү күнгө чейин. 1922-жылдан 26-жылга чейин жазылып алынган. Бирок ошону Совет учурунда идеологияга байланыштуу жана пан-түркистик, пан-исламистик, диндеп деп көп жерлери кыскарып калган. Мындайча айтканда 3-төн 2-си кыскарып калган. Мына ошонун академиялык басылмасын агай баштаган. Араб арабинде чындыгында кийинки мезгилде араб арабин окуган эч ким деле калбай калыптыр. Мына ошонун бардыгын текстологиялык жактан тактап, анан илимий комментариялар берип, анткени Манаста көптөгөн түшүнүк сөздөр көп, архаизм сөздөрү, историзм сөздөрү, мына ушулардын бардыгына агай кол калды. Бул Манас эпосунун академик басылышы түрк дүйнөсүндөгү биринчи алгачкы
илимий чоң эмгек болуп эсептелет. Мына ушул ишти 9 том кылып агай даярдап берди бизге. Манас эпосунун 1000 жылдыгы учурунда 6 китеп чыгардык. 3 томун агай кеткенден кийин чыгардык. Агай көрбөй калды. Бирок бардыгында агайдын аты, агайдын жасаган эмгеги жазылып турат. Сагынбай Орозбаков дегенде, Манас дегенде Самар Мусаев деп түшүнсөк болот. Сагынбай Орозбаковдун биз азыр энциклопедиясын чыгардык. Мына ошол энциклопедиясында бүт бардыгы ошо Самар Мусаевдин даярдап кеткен материалдар негизинде жарык көрдү. Ал гана эмес, Самар Мусаевич Манас жөнүндө илимий эмгектерди, бир том эмгектер жазды. Мына ошолордун бардыгы коомчулукка жеткирдик. Манас боюнча агай мына хинди тилине, фарсы тилине, япон тилине, фин тилине жана башка тилдерде тексттерин даярдап, ошо Манас эпосу 1000 жылдан ошолор дагы жарык көрдү. Мындайча айтканда, Манасты агай дүйнөгө таанытты, таратты десек болот. Чындыгында Манас эпосун изилдөөдө, жыйноодо жана коомчулукка жаратууда Самар Мусаевтай эч ким эмгек кылган эмес. Самар Мусаевдин калтырып кеткен маданий тарыхый эстелиги бул Манас эпосу болуп эсептелет. Эми Самар Мусаевдин биз жасаган эмгегин андан ары улантып атабыз. Эгерде биз кандайдыр бир институт, академия ийгилик жаратса, биз ошонун агайдын программалык багыты менен иштеп баратабыз деп ойлойбуз. Окумуштуу Санарбек Карымшаков мындай дейт. Самар агай бардык күч кубатын, окумуштуулук талантын, атуулдук абийир ыйманын, уюштуруучулук жөндөмүн Манас дастанын ар тараптуу тереңдетип изилдөөгө, дүйнөлүк алкакка алып чыгууга, манасчылар Сагынбай менен Саякбайдын айтуусундагы кайталангыс варианттарды толук жарыялоого, Манастын 2 томдук энциклопедиясын чыгарып, кара сөз түрүндөгү адекваттуу вариантын жазып, аны орус, немис жана англис тилдерине котортууга, кыскасы, элибиздин рухунун туу чокусу, улуттук сыймыгы болгон Манас эпосубузга байланышкан түмөн түйшүктүү жумуштарды ар кандай буттосууларга, көрө албастарга карабай, сапаттуу бүткөрүүгө бүт өмүрүн сарп кылып, өзүнө дагы өлбөс өчпөс руханий эстелик куруп кетти. Самар Мусаевди Самар ата деп айтсак да болот, ушу айылдын атасы десек да болот. Анткени биздин айылдын тургундары, улуулар, кичүүлөр бүт баары тең ушул Самар атабыздын үйүнө барып, балдарын алып барганда, окууга алып барганда, ушул кишинин үйүнө жатып, анан каякка тапшырса да ушул киши бул жакка барла, тигил жакка барла деп багыт берип турчу. Анан ал кезде ошол балдарын эшитип алып, ушул кишинин үйүнө барып анан жатып, ошол жерден анан туруп анан балдарын окуп өткөзүп беришти. Бул кишинин жолдошу да ушунчалык жакшы киши болчу. Жолдошу жакшы үчүн жараганча айылдын, элдин бүт баарын тең ушул кишинин үйүнө жатчу. Азыркы убакта бул кишинин уулдары Абдулда Мусаев, Акылбек Мусаев, Венера Мусаева, бүт ушул илимдин доктору, профессорлору. Мына азыр балдары ушул Абдулда Мусаев мектепке Самар атабыздын атында кабинет ачып берип, ошол кабинет азыр райондо мындай кабинет жок азыр. Балдар өздөрүнүн жанына чөнтөгүнөн кабинет жасап берип, балдардын, окуучулардын билим сапатын көтөрүүдө жакшы бир маселелер козголуп атат. Самар Мусаев менен 50 жылга жакын чогуу иштеген белгилүү Манас таануучу Айнек Жайнакова мындай дейт. Ушул күнгө чейин Самар Мусаевтай Манаска эмгек сиңирген адамды табууга болбос. Эң өкүнүчтүүсү, Манаска күйгөн, бүт өмүрүн арнаган агайдай инсан жаралгыча дагы далай суулар агаар.